Көзімді салайды ажарыңа. Шашпа өкім, шашпа. Сен шотты точно қарма. 1, 2, 3, 4. Көзімді салайды ажарыңа арайлы, америм жүрмеген жүрегім қалайды. Бейшебай Талантбек уулу 22 жашта. Анын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Каарманыбыздын 2 колу кичинесинен өспөй калган. Ага карабай үй бүлөсүн өзү багып келет. Өзүм ошо Нарындын Ат Баш районунун Казыбек айылында 1998-жылы төрөлгөм. Ошол жакта ошол Казыбек айылында мектепте окуп 9-класска чейин 9-классты бүтүп, ушу Бишкектин компьютерный колледждин биринде окугам. Мен төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөм өзүм. Ошол мен төрөр учурда ошо мамам грипп болуп ооруган экен. Анан ошондон улам деп кийин мага айтып берген. Мен эс тартканда. Калган бир туугандарым болсо жакшынакай баары. Ошол мен төрөлөр кезде эле мамам ошентип ооруп калып, анан ошондон улам ушундай төрөлүп калгам экен да. Бейшебай кичинесинде туталанган күндөрү көп болгонун, кийин эс тартып калганда баарын акыл менен калчап калганын айтат. Мен кичинекейсинде мындай күскүдөн карап, мындай өзүм бир нерсе жаза албай калсам өкүнүп мындай кээде туталанган күндөр болгон. Анан кийин эс тартып калгандан кийин баарын акыл менен калчап, колдон келсе болот экен, баарын жасаса болот экен. Өкүнгөн күндөр болгон ошо. Анан кийинчерээк баягы аракет кылсаң баары боло берет экен өзүң менен. Ошо ата-энем дагы ошондой жакшы тарбиялаптыр мени. Мурун ошо эс тарткыча көзүмдү карап чоңойтуп, анан эс тарткан кезде кичине бир нерсе жаза албай калсам кичине көңүл бурбай ошентип, анан өзү көнсүн деген сыяктуу кылып ошентип тарбиялаган экен. Анан мен ошого аракет кылып баягы өзүм менен өзүм көнүп, азыр мындай бир өкүнбөйм да азыр ошого. Мурда кичирээк кезде мисалы курткамдын замашкасын сыдыра албай калсам ошого кээде туталанып кетчүмүн. Кийинчерээк андай болбой, кийинчерээк өзүм акылы менен мындай кийгенге эбин таап, өзүм кийип, күнүмдүк жумушту жасап алганга ошо ойлонуп акылы менен азыркы күнүмдүк жумуштарымды өзүм жасап алам азыр. Кудайдын жаратканы, мен ошо кийин эс тарткандан кийин такыр ушундай болуп калдым деп мен вообще такыр өкүнгөн эмесмин. Баягы мисалы алсаан аман туруп, ошентип баягы жашоосуна наразы болгондор бар. Адамдын сабыры бекем болуш керек, баарынан сабырдуу болуп. Мен өзүмдү ошо алсаан амандай эле сезем. Кадимкидей эле мен өзү үйдө досторумдун арасында мындай шайыр жүргөн баламын. Өзүм тамашага чукулмун. Кичинекей кезден баштап сол кол менен кыймылдап, ошо сол колумдагы ошо кыймыл болгон сайын өсүп, мурун кичирээк болчу бул колум, анан кыймыл болгон сайын биягы өскөн да. Анан ошол кол менен көп кыймылдап, ошо сол колго көнүп алгам. Бирок бул бияктагы кол башкачараак кичине. Бияктагы колум ушундай болчу, анан кыскараак болчу, анан кыймыл кирген сайын ошо өскөн да. Ошол колум көнгөн баарына. Кашык кармаганга дагы, чыны кармап ичкенге дагы кашык кармалат өзү эле. Мындай чапталган сыяктуу болуп эле кармалып калат да. Көнүп калгам да, эптүү да ошол колум кармаган. Үй жумуштарында мисалы малга чөп салам, биз айылда болгондуктан мал карап айылга барган кездерде ошо малды айдап барып сугарып келип, корого киргизип чөп салганга анча оор эмес, эми жеңил жумуштар жасаганга мүмкүнчүлүгүм бар. Колум күч берет бешилик көтөргөнгө, кичине чөп көтөргөнгө, ошо күчү жетет. Бир колу менен.
мен ушул кол менен эле мисалы телефон баскылайырда бош кезде баягы көп убактымды телефон менен өткөрөм. Ушу телефон менен ушул жактан ырларды карап интернеттен жакын адамдар менен сүйлөшүп, анан Инстаграмда көрүп отурам. Үстүбүздөгү жыл Бейшебай үчүн оор жылдардан болгон. Ал апасынан айрылып калган. Былтыркы жыл кыйын эле күндөр өттү. Мамабыз ошо рак оорусу менен ооруп, ушу 2 жыл ошо мамабыздын оорусу менен ары бери чуркап жүрдүк. Үйдө болдук, жанында болдук, анан ошо буйрук экен, эми тагдырда. Кудайдын жазганынан качып кутула албайбыз ошо. Мамабыз неме эрте кетип калган, ошо өкүндүрөт аябай. Анан 42 жашында. Ошо калганы Кудайга шүгүр, ошо мамабыз эле эрте кетип калганы болду, өкүндүргөнү. Элестетип турмун ошо мамабызды жоготуп алабыз деп, мисалы. Мамабызды жаш болчу, анан эми Кудай оору берди, Кудайдын жакшы адамдарын эрте алгысы келет. Учурда Бейшебай Талантбек уулу нарындагы той топурларда элге кызмат кылаарын айтат. Тойлорго чыгабыз, ошо нарында жардам берген тамат агаларыбыз бар, байкелерибиз бар, эжелерибиз бар. Ошо үйгө ошол тойдон тапкан каражатыбыз менен кичине үйгө каралашабыз. Папабыз болсо, папабыз таксибайт этет. Папам экөөбүз кыймылдайбыз үйдө. Мен мектепке киргенден баштап ырдагам, 2-3 классынан баштап. Ошо мектепте карнавалдарды ырдап, анан мугалим эжекелери мактап жакшырды экенсиң деп, анан ошондон кызыгып, ошо күндө ыр жаттап, ошо күндө ырдап, ошентип эле концерттерде, майрамдарда ошо концерттен калбай ошо айылда ырдачубуз. Менин кыялым ошо азыркы мисалы жаштарга, элибизге бир жакшы үлгү боло турган, элибизди бир жакшы жагына ойлондура турган ырларды, клиптерди чыгарсак деген ошо жакшы тилектерибиз бар. 4 бир тууганмын. Менден улуу бир эжем, анан 2 карындашым бар. Азыркы кезде мен карындаштарымдын келечегин ойлоп жүргөн кез. Сиз кам көрөсүз, Карындаштарым ошо мисалы окуу куралдарына көп нерсесинде жардам берем да. Эч кимге көз каранды болгусу келбегенин айткан ал, катардагы адамдардай үй бүлө күтүп, өзүнчө түтүн булатып кетсем деген тилек менен жашап келет. Учурда сүйлөшкөн кызым жок. Эми дос кыздарым бар, мындай жакшы мамиледе кыздарым бар. Карындаш катары, байке катары, дос катары сүйлөшкөн, жакшы мага жакшы жактарды айтып турган кыздар бар. Эми Кудайым буйрса, албетте бир жакшы, түшүнүктүү, акылдуу кыз болсо, имандуу кыз болсо, үйлөнгөнгө даярбыз. Мисалы ата-энеси каршы болуп, мисалы бир кызды жакшы көрсөм, ата-энеси макул болбой, мисалы мен ойлойм, ошо мисалы кыз өзү кыз жакшы көрсө, мисалы мен жакшы көрсөм, эч нерсе каршы боло албайт. Ошо мен үйлөнүп бир жакшы жашап кеткенге мен өзүмдүн бир кудуретим жетет го деп ойлойм да мен. Эми боюна деле, өңүнө деле көп деле карабайм. Эми бою кичине менден кичине чоңураак болсо деле боло берет го деп ойлойм. Анан эсимдей кичирээк бою мендей кыздар деле аз болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, эми алсаң аман эле кыздарга үйлөнсөм деп. Эми ошондой жакшы тилегим бар. Анан мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар болсо, анда мен ойлойм, экөөсүгө да кичине кыйыныраак болуп калабы деп. Ошо алсаң аман эле кыздар менен ошо кызга үйлөнсөм дейм да.
Маегибизди Бейшебайдын бизге камдап койгон чыгармасы менен жыйынтыктадык. Айтқанды ұқпаған, ашықша ұқтаған, болсо да қылығың, болсо кен жұқпаған, жанымды билбеген, жасалма гүлдөгөн, алтындай мүнөзгө, ашықмын күндө мен, өзгөчөм сүйдүрөсүң, күйдүрөсүң, жаным жасалап, өзүң билип, чөнтөгүмдүн барын тазалап, сенсиз кантип жашамакмын аны билбеймин, сени сүйөм, сенден башка жанды сүйбөймүн. Каарманыбызга жардам бергиси келгендер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу байланышса болот.